кыскача эле финансы министринин өкүлдөрүнө кайрылат элем да, Жебек айым, биякта орун басарлар турасыздар. Сокулуктун Ак Ордо айыл өкмөтүндө суу боюнча чоң ызычуу 2017 жылдан бери келе жатат да. 2017 жылы айыл өкмөт менен Горводоканалдын ортосунда карыз 2 миллион сом болгон. Пени штрафтар менен 130 миллионго чыкты бүгүнкү күндө. Карапайым эл буну төг албайт. Вообще акта уже этот чоң чыр-чатак да. Улам эл чыгат, анан губернаторлар, акимдер мына канча жылдан бери өкмөттөн коркуп эле ызычууну басып коюшат элди. Токтотуп эле временно да. И вот 2 миллиондук карыз 130 миллионго чыгып, Верховный сотко чейин жетишип, азыр аркы беркин кыскартып атышып 70 миллион болуптур да. Ушул боюнча, потому что буну элден чогулта алышпайт да. Они в тупик зашли. И воды не будет, и долг растет, и все время пени, штрафные санкции. И соттон даже тоже утулуш, что мен билишимче, ушул 70 миллионго чейин аягында 70 миллион карыз болду да. Ушул маселени как можно решить? Как может Министерство финансов помочь? Я не говорю, не ремонтируйте ваши здания, но вот есть вот такие проблемы, да? Может быть, ушундай нерселерди на списание деген мен билишимче өткөн чакырылышта 3 жолу биз кайрыганбыз да. Частный компаниялардын карыздарын соцфонддорун списать этебиз деп, дагы бир нерсени списать этебиз деп биз ызычуу болгонбуз. А моундай чоң бул чын эле канча миңдеген адамдардын карызы да. Вот это может государство списать? Минфин, как вы думаете? Ушул маселени бул чыныгы мындай жөнөкөй жарандардын мындай чоң ызычуу маселеси, суу маселеси да. Горводоканалда эчтеке кыла албайт, анткени алда подведомственный дегендей ызычуусу бар. Вот у меня просьба ушуну карап көрүлөчү. Подумайте, пожалуйста. Бул маселени карап көрөлү, бирок списание болбойт го, бул жерде башкача механизмдерин предложите. Потому что эртең бүрсүгүн мына азыр суу жылдан жылга тартыш болот, 70 миллион азайбайт. Элда там непорядочный чиновник, айыл өкмөттөр ызычуусу көп, уже всех там, наверное, пересажали, толку нет. Просто вот такие маселе. Они сейчас, люди будут слышать, что кому-то за 100 миллионов, 200 миллионов там будет то ремонтировать, это делать, да? А моундай маселени эмнеге анда бизге чечпейт деп, бул вопрос неравенства справедливости, неравенства чыгып атат да? Карап көрбөйсүздөр мен суранат элем да? Биз бул маселе боюнча карап, мына Госаркстройдун алдындагы ичүүчү суу боюнча департаменти менен жакын арада чогулуш өткөргөнбүз. Ал жерде көп жанагы ошол учурдагы документацияларында да көп жок да, издеп таппай аткан. Азыр ошону бизге 2017-де 2 миллион болгон карыз 130 миллионго чыккан. Биз аны ошону тактап бергиле дедик, андан кийин бир чечимди кабыл алсак болот. Можно да решить? Бир чечимди кабыл алсак болот, ошого болот. Сураныч, рахмат. Рахмат. Эльвира Жылбек, был это скорее. А гострой бар у биякта? Это скорее всего, наверное, Эльвира Жылбек, вопрос к министру. А турбайсыздар, анан эмне учуп кое турасыздар? Мен Минфинге кайрылып атам. Я-то вас пофамильно всех не знаю. Билесиңерби бул маселени? Чечпейсиңерби? Гострой бар го? Где он сидит? Я просто вас персонально, вы каждый год меняете, без уже беттерерди тааныбай жетишпей алып атабыз. Ушул маселени кантип чечсе болот? Мына алып келип атат, азыр эл угат, мынча тигил каражатка суратып атышат, жакка берип атасыңар, анан биздин ушул карызды эмне кылып атасыңар дегенде, мен аларга бир жолугуп барганда деле эмне деп айтарымды билбей атам азырчы, мисалы чакырып атышат, келип кетиңиз деп. Ушундай маселени сураныч да. Билесиңерби? Кабарыңыз барбы? Ой, карыз бар мына. Анан кантип 2 миллиондук карызына 130 миллионго чейин жетти. Бунун жолдору кандай? Элге кантип жардам бере аласыңар? Имараттарга зданияга тап берип атабыз. Мен Минфинге вообще суроом жок да, нужно делать. Канча нерселерге бөлүп атабыз. Ушул чыныгы мындай проблемный нерсени кантип мамлекет жардам бере алат? Өкмөт эмне кылып чечип бере аласыңар? Орук айылдарынын өздөрүнүн отдельный системеме суу берүү боюнча бүгүнкү күндө Сокулук район акими менен сүйлөшүп атабыз. Аракет кылып көрөбүз, маселесин чечип берген. Акча жагын биз чече албайбыз анысы. Жок, ошентип силер бул 7 жылдан бери чечилбеген маселе да. Просто Минфин сураныч да, пожалуйста, Жебек айым, бул жакта отурасыздар го. Бул маселе чечилбейт. Алдын ала айтып атам, бул чоң ызычууга алып келет. Кайра эл чыгып жолду буйт, кайра эл чыгып ызычуу болот. Каражаттар бөлүп аткандай, ну надо как-то это решить. Может быть, өкмөт жактан бир жардам бере аласыңарбы? 2 миллиондук карыз 130 миллионго чыгып кетти. Рахмат. Рахмат.